Атым Улукбек Абдулазимов, 1985-жылы Ош шаарында төрөлгөм. Жөнөгө эле семьяда чоңойгом. 4 баланын атасымын. Эртең мен намаздан кийин чуркоо менен ошо спорт менен алектенем. Андан кийин ошо балдарга убактым болуп калганда өзүм тамак жасап берүүнү, ошо жумуртка кооруп дегенде, же бир башка бир витаминдүү салаттарды жасап берүүнү жакшы көрөм. Ошо балдар менен чогуу отуруп, ата-энем менен отуруп, эртең менен завтрак кылып, чай ичип, алардын патасын алып кетүүнү туура деп билем. Биринчи мына Ош мамлекеттик педагогика жана дене тарбия факультетин аяктадым. Андан кийин Ош мамлекеттик юридикалык институтун юридический факультетин аяктадым. Андан кийин Академия управления при президенте деген окуум бүткөндөн кийин азыркы учурда аспирантурада окуп жатамын. 2-курста буюрса бүтүп калдым. Эки созивден бери шайлап, азыркы күндө деле местный кеңеште, жергиликтүү кеңеште депутаты болуп эсептелем. Мектептерди отопление, ысыктоо, жылыткыч менен камсыздоо иштерин алып бардык. Канализация маселелерин биз чогуу ошо депутаттар менен чечтик. Bundan эл деле ыраазы болуп жатат. Алдыбызда дагы башка жакшы максаттар бар. Биринчи айта турган сөзүм, Мекеним Кыргызстан партиясы биринчи кылып туруп, ишти, жумушту көрсөтүп туруп, кийин шаг баштайт да. Эми башка атаандаштарыбыз алар биринчи айтат, айткандан кийин кылат. Эми улуту мен негизи өзбекмин. Өзбек болгонум менен рус тилин, мына кыргыз тилин жакшы билем. Буга бир эми кичине немени айтып кетсем, кикбокс түрү менен спорттун вице-чемпион мир деген наамга эриштим. Дүйнөдө ошо 2-нчи местаны алдым. 3-нчү местаны алдым. Азия оюндарына катыштым. Сени түсүң, сен флагың көтөрүлүп атканда, гимн үрөп атканда ошондой бир сүйүнүп, ошондо көзүңө жаш келет. Ал нерсени бир айтып түшүндүрө албайсың да. Мен дагы тренировка кылышым керек, дагы күчтүү болушум керек. Мамлекетти дүйнөгө таанышым керек деген максаттар болот. Кыргызстанды дүйнө тааный турган нерселер, дүйнө таанышына алып чыгышыбыз керек биз. Ошого аракет кылышыбыз керек.